Биздин жалпы көрүүчүлөрүбүзгө салам. Бизде бүгүн конокто мындан бир нече жылдар мурун Кыргызстан тоолордун мекени деген ырды баарыбыз эле уксак керек. Ушул ырдын аткаруучусу Кумар Асанов болмокчу. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Рахмат. Биздин эң алгачкы сурообуз эле ушундай болсун. Буга чейинки берген маектериңизде дагы беришиптир. Буга чейин каякта жүрөсүз, эмне үчүн чыгармачылыктан алыстап кеттиңиз деген суроолор болуптур да. Анан бизге да жооп берип койсоңуз ушул суроого. Макул. Бул чыгармачылыктан бир аз алыстап кеткеним себеби изденүү, ошо творческий кризис деген себеп болду. Жашоодо ошо тыныгуу керек экен да, кээ бирдечи. Адам баласы деле темирдей эмес экен да. Адам баласы деле бир жан болот экен. Ошондуктан изденүү, тыныгуу, эс алуу десем аташпайм. Анан жаңылбасам ушул Кыргызстан тоолордун мекени деген ырыңызды 14 жашыңызда аткаргансыз, э? Ооба. Анан бул ырды кандай болуп аткарып калгансыз? Анын формаларыңыз да военный болуп башкача да, анан бийлегендериңиз дагы башкача. Ошо каяктан келди эле ушундай идеялар? Камуфляж кийип, ырдап жүрчүмүн ошол ырды. Ал ырдын идеясы негизинде Акылбек Айтиев ушул ырдын автору, менин агайымдын идеясы. Агайым ошол Олег Казманов деген рус творчусун таанысаңыз керек. Баарыбыз эле тааныйбыз. Анан деген биздин ата-энелерибиз жакшы тааныйт. Олег Казмановдун ошол бир Кала деген ыры бар болчу. Ошондой патриоттук жанрда болгон ошондой ыры бар болчу. Анан ошол ырга үлкөм жасап, ошол менен талпынып, толкунуп жазган ыр да. Ошол Кыргызстанда бизде неге Кыргызстанда ошол патриоттук ыр жок? Бизде да патриоттук ыр болуш керек деп, анан жалпы Кыргызстан деп, Кыргызстан жөнүндө ыр болуш керек деп жазган да ошол ырдычы. Ушундай ыр тандоодо эмнесине көбүрөөк көңүл бурасыз? Көбүнчө мен байкашыма караганда сиз патриоттук ырларды көбүрөөк ырдайт экенсиз да? Анан ооба, туура. Мени негизи эле атымдын чыкканы, атым элдин оозуна алынгандын жолу ошол патриоттук ырлар менен деп эме кылышат да, таанышат, анан эстеп калышкан. Патриоттук ырлардан тышкары деген Алмашым деген ыр бар. Ошол легендардуу болгон өзүбүздүн Ырсыбай атабыздын, Ырсы Абдыкадыровдун легендардуу ырларынын альбомунун арасындагы ичиндеги бир ырлардын бири. Ошо Алмашымды аткарып чыкканмын, ошол ыр бар. Көбүнө жагат, элдерге айтып калат, аябай жеткирип ырдагансың, бир башкача сезимтал жанр менен ырдагансың депчи. Ошондуктан андан тышкары сүйүү ырлар, эмне эле бизде деген ошол эле сүйүү деп эле ырлардын көбүнчөсү эле сүйүү жөнүндө го. Аны өзүңөр деле жакшы билесиңер да. Жалпы элибиз эле билет. Ошондуктан көбүнчө эл деген баягы адамдын энергетикасына, анан кийин адамдын харизматикасына дагы көп көңүл бурат го. Ошентип эле ойлойм да, биздин ырчылардын баардыгы ошентип эме кылышат да. Бирок кандай болсо дагы мен аябай мааниси күчтүү болгон ырга деген көп басым жасайм да. Ошондуктан деле ушул музыкалык тармагынан дагы ыр тандоо боюнча да мен капризим аябай күчтүү окшойт деп ойлойм да. Ошон үчүн да каприз болгон үчүн эле чыгармачылыктан анамына деп эле убакыттын баарын жей берем да. Ошон үчүн андай болбош керек экен. Бир аз болсо дагы бир шаң шөкөт болгон, жакшынакай, мындай жеңил, маанайды көтөрө турган ырларды да жаздырып ырдап жүрүш керек экен. Азыр шаң чөкөткө ылайыктуу деп калбатсызбы? Анан кийин азыр мындай той ырлары деген да болот го. Анан сиз ошого көз карашыңыз кандай? Негизи ошондой ырларды жакшы да. Ал эмнеге той ырлар деген той ырларды ырдаш керек. Бирок достойный той ырлар болсо сонун чыныгы достойный ырлар болот го. Мына биздин казак элдерибиз дагы өзүбүздүн жакын кошуна тууган элибиз, алар деле ушунчалык мындай сон болгон тойго деген ылайыктуу болгон ырларды ырдашат го. Ошолордун немеси жагат мага. Ошолордун направлениясы, ошолор жанры аябай жагат. Бизде дагы ушундай
кыргыздарда кээ бирки жашынакай болгон кыргыз ырчыларыбыздын арасында сонун тойлордун аткарып чыккан ырчылар бар. Ошолордун ырларын угам. Кээ бир тойго барып калып, эжеке менен барып калсам, кошо билеп да коем. Анан сонго мен өзү ошол эжекем бар, дайыма эле ошо тойго мени чакырат да, жүрбөйсүң кумар инем депчи, бирге барып тойдон деген дыкста кысылып келебиз дейт да, азыркы тил менен тамашалоо тил менен айткандачы. Макул деп калам. Анан той деп калбадыкпы? Эми жакында болсо сиз мындай чай концертиңизди бергени жатсыз да? Анан ошол кандай форматта өтөт? Кандай ырларды аткарасыз? Чай концерт боюнча маалыматты туура сурадыңыз. Рахмат сизге чоң. Ошол жөнүндө да бир маалымат айтып кетейин. Ошол сиздердин майрамыңыздарга карата апа, энелерибиз, чоң апаларыбыз, эжеке, тайэже, карындаш, жана курбу, ошол кыздардын атынан, жалпы ошол биздин аял затыбыздын атынан биздин ошо аларга арналып бир числону тандап, 8 март деген ошол күн бар экен сиздердин. Ошондуктан ошол 8 мартка карата ошол жакын, ошого жакын, ошол числого жакын 4 мартта чай концерт берейин деп чечтим. Бул апамдын идеясы болду. Апам жана мен өзүмдүн өртөгөндө болгон акем бар. Атамдай болуп калган деп десем адашпайм. Талай экен менен апам экөөнүн ушул идеясы болду. Анан айтты, ошентип анан көз жумуп туруп эле чай концерт берип салбайлыбы депчи. Макул деп анан ошол күтүлбөгөн жерден ошол нерсеге азыр баш отуз менен киришип калдык. Даярдыктар жүрүп жаткан ошо. Даярдыктар аябай жүрүп атат. Даярдыктар уже 20 күн мурун эле башталган. Ошондон бери башталып атат. Азыр ошол 4 мартка карата жашынакай болгон ошол биздин Алматинский көчөсү менен Акмайбай көчөсүнүн кесилишинде, Акмайдын боюнда, глобустун ар жагында эле Мурас деген сон болгон заңыраган банкетный зал бар. Банкетный сарай бар. Ошол сарайдан бермекчимин чай концертинде. Келип, көңүл ачып дегенде, келип, көңүл ачып кеттиңиздер, ырдап, сиздердин алдыңыздарга ошол сиздердин маанаңыздарды көтөрүп, сиздердин шан шөкөтүңүздү көтөрүүгө аракет кылайын. Алардын арасында фонограммада болот, анан жандуу үндө болот. Мен жалаң эле жандуу үн менен болот деп айта албайм. Мен дегенде ачыгын эле айтайын. Фонограммалар колдонулат, жандуу үн менен да жандуу үндүү менен ырлаган ырлар деле болот. Анан 8 мартта мындай мырзалардай болот го. Эми айымдарым каяка апарсам болот, эми каяка апарсам дегенче ошого жашшы экен да. Анан ал жакта дагы комуз менен кол ойнотуп ырдайсыз да, э? Комуз менен болот. Комуздан тышкары дагы башка гитара менен болот. Келип, көңүл ачып кеттиңиздер. Комузуңузду ала келипсиз. Эми комузуңуз менен ырдап берсеңиз кандай болот? Комузумду ала берип коеюн. Анда эмесе ошол сиздердин алдыңыздарга өзүбүздүн Бурул Стамкулова деген аябай таланттуу эжекебиз бар. Обончу десем да адашпайм. Ушунчалык таланттуу обончу жана ушунчалык таланттуу жазуучу. Ошонун ыры деген Дили билет деген ыры бар да. Өзү 3 эле кайрыктан турат. Ошолор бирок 3 эле кайрыктан турганы менен ошонун 3 кайрыгында 12 сап болсо, жок, 12 эмес, 15 сап болсо, 15 саптын ар биринин мааниси ушунчалык күчтүү да. Ошон үчүн Бурул эжекеге чоң рахмат айтмакчымын. Сизге чоң рахмат Бурул эжеке, ушунчалык соң жаркыраган элдин жүрөгүнөн орун ала турган ырлардан чыгарып жүрдүңүздөр. Анда эмес ошо Дил билет деген ырым, тартылып койгонго уруксат этиңиздер.
жан билет жаштыктын кадырын акылман жар билет ден соолук кадырын орук жан билет орунун кадырын боркели жан билет Atanın kadırın bile attın ailenin kadırın bile Balanın kadırın balaga zar bile Jarının kadırın akılman jar bilet bardığın adamdı dil bilet attın hayatını kadırın kim bilet attın hayatını kadırın kim bilet Bardığın adamdı dil bilet adamdı dil bilet adamdı dil bilet Баракелде. Эң сонун чыгарма болду окшойт. Комузда канча жаштан баштап кол ойнотосуз? Комузда 6-чы жок 4-чү класстан баштап барып баштагам. Кочкор Ата шаарындагы музыкалык окуу жайына барып баштагам. Негизи эле ырчыларда, анан өнөр адамдарда болот го мындай. Мен ушул ырды аткарсам же ушул адам менен дуэт аткарсам дегенчи. Сизде кандай мындай максаттарыңыз бар да, ушул ырды аткарсам же ушул инсан менен дуэт аткарсам жакшы болот эле деген пландар барбы? Дуэт аткарсам деп мага көп сунуш түшкөн. Дуэт ырдабайлы Кумар байке ошол жак кандай карайсыз депчи. Мен ким менен дуэт ырдашымда бир ойлоп көрбөптүрмүн, чын айткандачы. Дуэт ырдайм деп болгон, менде да мындай сукканы болуп, бир Жылдыз деген эжекем бар болчу. Ошо Жылдыз эжекем деген мындай шан шөкөт болгон соң банкеттер болуп калса, өзүнүн живьем болгон состав менен келип ырдап, аткарып жүргөн эжеке да. Үн десең үнү бар, сулуу десең сулуу бар. Анан өз деген жашы улуу болгону менен анчалык улуу киши деп ойлобойсуң да. Аябай жаш көрүнөт. Ушунчалык өзүн алып жүрүү туруму ушунчалык жөнөкөй эжеке да. Ошондуктан аябай ошол эжекемди жакшы көрөм, сыйлайм. Ошол Жылдыз эжекем менен дуэт ырдасам деген ниеттер болуп калчу да. Мелкам келип кетчү да ойго. Анан сизде көп жылдар чыгармачылыкта тыныгуу болуп калыптыр да, анан кийин ошондо мындай бир пландар менен, мындай күчтүү эргүү менен келген турбайсызбы? Мындай пландарыңыз кандай чыгармачылыкта? Буюрса. Пландарым ошол 4-мартка ошол катуу басым жасап аткан планым ошол болуп атат. Чай концертте 4-мартка ошол биздин апаларыбыздын майрамына карата берейин деп ушул план болуп атат. Андан кийин дагы көрөрбүз кандай план болот артынан. Үй бүлөңүз менен биргеликте уюштуруп жаткан экенсиз да, ошондой? Ооба, эң негизгisi ошо биздин эң башыбызда турган ошол апам болуп атат да. Анда ошо үй бүлөңүз жөнүндө дагы айтып кетпейсизби, кандай? Үй бүлөмдө деген барбы дегендей? Жок, келинчегим жок. Пока жок. Келинчегим буюрса болот. Bizde бар го, көзүндө баардыгы арзандаган жемиштер арзан. Буйрган күн экен анда, буйрган күн болот. Ошол биздин үй бүлөдө деген апам бар, эң чоң мен болом. Менден кийин ортончу иним бар, андан дагы бир кичүү иним бар. Үй бүлөдө үчөөбүз. Ошол. Анан сиздин үй бүлөңүздө ким мындай ушундай чыгармачылыкка жакын да? Сизге дегеним, сизге бул өнөр кайдан өткөн? Ата жагыңызданбы же тай жагыңызданбы? Атам ырдачу, анан эң кичинекей инем ырдайт, катуу ырдайт. Ал гитара менен ырдайт. Сиз комуз менен? Мен комуз менен. Гитараны деле, бирок мен гитаранын строениясынын нотный струналарын билбейм, позицияларынчы.
комуздукун билем. Ошол гитара бирок ойнолуу боюнча оң кол менен ойноп кете берем, ойнолуш боюнча бирок гармонияларын, позицияларын антып эме кылып, обондун немесин өзөгүн чыгарганды билбейм да. Анан өнөр адамдарында мындай эргүү, хобби деген нерсе бар го. Сиз да байкашымча сиз обон жазасыз, билишиме караганда. Анан ушул ырлардын арасынан 1-2 бар, ошонун обон өзүм жазгам. Ошо ырлардын обон жазганын жазуумдун ошого түрткү берген, ошого илхам берген эмне деп айта алсам болот. Илхам болбосо ошол көчөгө чыгып жакшы маанай келгенде дагы эмес, ал маанайды дагы келтириш керек да. Маанайдын өзүнүн немеси бар да. Өзүнүн мая немеси болот да, жолу бар да. Анын жолун кайсыл жактан агып келиш керек, кайсы жактан алыш керек. Ошон үчүн көчөдө бойлардын арасында эч ким жок жакта өзүм жалгыз басып, өзүм жалгыз айлангым, кезгим келет. Ошентип айланып кезип, ошол нерсеге өзүмдү маанайымды көтөрүп, анан илхамды акырын жандырганга аракет кылам да, пайдаланганга аракет кылам. Анан буга чейинки берген интервьюларыңызда көрүп калдым. Чет өлкөгө барып жүрүп келипсиз, канча 3 жылдай жүрүп келдиңизби? Кандай келип алдыңыз, кандай болду ал жакта? 2016 келгем, ошондон бери уже кайра эле бул жака бат эле өздөрүчө барып, бат эле көнүп калдым өзүм жерим. Кайра чыгармачылык аралашып. Ал жактын климаты баары башкача да, ошондуктан ал жактан келгенден кийин бул жакта кичине акклиматизация деп коебу, ошондой сыяктуу болуп, бир аз башына көнбөй неме болуп аттым, анан бирок уже жакшы болуп, жакшы. Баары өзүң жериңди сагынасың да, өзүң жериңди сагынып келеткенсиң. Анан келгенде бир жаңы менен, жаңы күч кубат менен келип, сонун болуп иштейм деп жаткам, анан дагы бир ошол бир чыгына албай эле, чыга албай жүрдүм да. Ошол себеп болуп кайра ал жактан келгенден кийин дагы бир аз көп тынуу болуп калды да. Ошол. Азыр иштейм деп калбадыңызбы, анан кийин азыр ырчылардын бардыгы эле продюсер менен иш алып барышат го. Ошол продюсер менен иш алып баргандай оңоюраак дагы болобу же? Билбейм, эч ойлоп көрбөптүрмүн ошол нерсени. Азыр болгон эле өзүм эле чуркап жүрөм, апам байкуш айтып эме болуп калат, же апамды алып алам жаныма. Ошондой эле өзүбүз эле аракет кылып баштап атабыз, анан продюсер боюнча ойлоптурмун. Мындай эме байкашыма караганда сиз апаңызга көбүрөөк жакын окшойсуз. Дайыма апаңыз жаныңызда, мындай бир нерселерди дагы апаңыз уюштурган. Мамаң менен болгон эле жакшы экен. Мамаң жанында болсо жакшы экен. Мамаң жанында каалагандай турасың, каалагандай басасың дегендей. Мамаң баары бир энергетиканы берип турат экен да. Мамаң жанына алып алсаң, жанында унчукпай эле отура берет. Ырдап бүткөндөн кийин кайра жаштыкка болуп үйгө келе бересиң. Такси жалдап. Дайыма эле ушундай болуп апаңыз жаныңызда жүрө берсин. Анан бизге дагы маек куруп келип бергениңизге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сизге болсо эркин микрофон суналуу, көрүүчүлөргө бир каалоо тилегиңиз болсо же сөзүңүз болсо айтып алсаңыз болот. Макул, чоң рахмат карындашым. Анда эмесе көрүүчүлөрүм, сиздерге чын ден соолук каалайм баарыңыздарга. Менин ошол мен бешин эмесилер аман болуңуздар. Ырчынын келечеги деген элден болот экен негизи. Эл колдосо ырчы ырчыдай болот экен. Элдин жакшы сөзүнө дагы ырчы өнөт экен, жаман сөзүнө дагы чөгөт экен. Ошондуктан сиздер канчалык мага деген күч кубат берип, жакшы позитивдүү маанайда мени колдоп коштоп турсаңыздар, мен дайыма сиздердин алдыңыздарга жаркырап жайнап, ырдап, жүрөгүңүздөрдүн оорун алып, сиздердин ошол баягы кандай десем экен, бир жашоодо деген бир негативдүү случайлар болуп калган болсо, ошол негативди жойгонго аракет кылам. Чоң рахмат сиздерге. Андай эмесе сиздердин ошол Next Media каналыңыздарга дагы чоң ийгилик каалайм. Албан сиздер дагы өнүп өсөрүңүздөр. Андай эмесе дагы деле сиздин көрүүчүлөрүңүздөр көбөйө берсин. Тим эле ошол Next Media деген деле ошол мынтип эле
баягы рабаят көрүп калчукпуз го. Отуруп калса кимге башталат дегенде эле, ушул саат ачылат, эми X медианы көрүп калыш керек деп, анан кийин аябай кызыктуу немелер болот, передачалар болот деп ошентип көрүп отуруп калсын да, эч эле көзүн ала албай калсын да X медиадан. Мейли ошол чоң рахмат, сау болуңуздар. Жакшылыкка дайыма чөмүлүп, жамандыктардан алыс болуп жүрө берели. Сиздин дагы келип бергениңизге дагы бир жолу чоң рахмат. Ал эми биздин көрүүчүлөрүбүзгө болсо, кийинки маектерден жолугушканча саламатта калыңыздар.